Sizlerge abdan жактыбы? Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Кыргызстанда өтүп жаткан дестинациялык форумдун алкагында Германиянын эң ири туристтик уюму Deutsche Reiseverband ассоциациясынын өкүлдөрү балыкчы шаарына келишти. Делегация курамында Германиянын туристтик бизнес чөйрөсүндөгү 57 өкүл, тактап айтсак, туроператорлор, турагенттер, журналисттер жана медиа адистери болду. Делегацияны бүгүн Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу темир жол бекетинен тосуп алды. Шаар мэри өз сөзүндө балыкчы логистикалык жактан ыңгайлуу жерде жайгашканын, темир жол жана автожол каттамдары, аэропортко болгон жеткиликтүүлүк, ошондой эле жаратылыштын кооздугу туристтер үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирди. Ал ошондой эле чет элдик инвесторлор менен кызматташууга, туруктуу туризмди өнүктүрүүгө даяр экенин баса белгиледи. Биздин Балыкчы шаарыбыз Ысык көлүбүздүн дарбазасы. Кудайым буйурса, туризм ушул балыкчыдан башталат. Биздин Ысык көлүбүз абдан кооз десек болот. Узундугу 260 километрди, туурасы 100 километрди. Биздин Ысык көлүбүздүн ичинен 16дан ашыл ысык суулар чыгат. 1600 метрден. Андан соң шаардык мэриянын тиешелүү кызматкерлери жана маданият өкүлдөрү менен бирге улуттук салтка ылайык боорсок менен сый көрсөтүлүп, улуттук аспаптардын коштоосунда чакан концерттик программа тартууланды. Анда улуттук кийимчи кыздар ыр бий менен коштоп кыргыз элинин меймандостугу жана маданияты даңазаланды. Бул учурда келгендер да бийге түшүп, мындай сый көрсөтүү көтөрүңкү маанайда кабыл алынды. Und ich habe gemeinsam mit dem Tourismusministerium чыгып ушундай чоң терезе менен биякты карап анан ушул жерге келгенде боорсок менен ыр менен тосуп алатканыңар аябай сонун көңүлүмдү ачты. Башынан эле Германияда жүргөндө Кыргызстанга аябай келгим келет. Жөө баскан туризм аябай мага жагат. Ошондуктан биякта жүргөнүм аябай мага чоң сыймык. Өзбекстанда болгом, бирок мен ушунчалык жаратылышты, анан тоону жакшы көрөм, ошондуктан Кыргызстанга келгениме аябай сүйүнүп отурам. Tollen Empfang mit. Бул сапардын алкагында делегация шаар четиндеги Green City долбооруна да барышты. Анда германиялык коноктор долбоордун концепциясы менен таанышып, Балыкчы шаарынын туристтик жана инвестициялык потенциалына жогорку баа беришти. So we just arrived to this. Балыкчыга келгенде абдан өнүгүүнү байкап жатам. Ушу Балыкчыга келгенде эле абдан сонун пляж, инфраструктура бардыгы өнүгүп жатыптыр. Мен биринчи жолу келген жокмун, канча жыл мурун дагы келгем. Бул шаарда, Балыкчы шаарында болгон, бирок анда ал кезде эч нерсе жок болчу. Жөн гана баягы талаа эле болчу. Бирок азыр мен көрүп жатам, абдан өнүгүптүр жана абдан кубанычтамын. Инфраструктура жана башка бүт жагы өнүгүп жатыптыр, абдан кооз экен. Кыргызстанда ДРВ форуму өлкөнүн эл аралык туристтик аренадагы ордун бекемдөөгө, туристтик байланыштарды кеңейтүүгө жана түз инвестицияларды тартууга багытталган маанилүү кадам. Бул процессте Балыкчы шаары өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана демилгелери менен активдүү катышууда. Жалпы ушул биринчи келиши ушул Кыргызстанга Балыкчыдан баштадык. Ушул буюрса андан кийин Чолпон Атадан ушул 5 областка тарайбыз. Көл, Нарын, Ош, Жалал абад, анан Чүй областтарына барышат. 5 группада 20дан 18-20 адамдан болуп, ошол Кыргызстандын туристтик потенциалын таанып, анан ошону Германияга барып, тур пакеттерди сатып, ушу туристтерди жиберет. Маалымдай кетсек, мындай жогорку деңгээлдеги сапардын негизин 2024-жылдын 25-27 ноябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Германияга расмий сапары учурунда кол коюлган өз ара түшүнүшүү жана стратегиялык кызматташтык тууралуу меморандум түздү. Бул келишим Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги менен ДРВ ассоциациясынын ортосунда түзүлүп, эки тараптуу туристтик байланыштарда жаңы этапты баштады. Биз бияққа алып келген мақсатыбыз Кыргыз Республикасынын элчилиги менен кошулуп, биякчыта Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен, Балыкчы шаарынын мэриясы менен, Кыргыз темир жолу менен кошулуп, жана КАТО Кыргыз Республикасынын туроператорлордун ассоциациясы болуп кошулуп, 2 жылдан бери иш чара кылып, бияка туроператорлорду алып келели деген максат.
эң алдыбызда чоң койгон максатыбыз ушу туроператорлорго Кыргызстанды көрсөтүү, сунуштап көрсөтүп, буларды жакшы көрсөтүп алса, булар Германияга барып, бияка Кыргызстанга көптөгөн туристтерди жиберет деген максат менен алып келип жатабыз. Балыкчы азыр мындай көп инвестиция кылып, туризмди өнүктүрөлү деп аткан иш-чаралар жүрүп атыптыр. Балыкчы шаарына биз ийгилик каалайбыз. Мына азыр тосуп алып, концерт менен тосуп алып, баардыгын көңүлүн көтөрүп, абдан жакшы меймандостукту, Кыргызстандын меймандостугун көрсөтүп атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Меморандумдун алкагында 30 майдан 5-июнга чейин Кыргызстанда ДРВ дестинациялык форуму өтүүдө. Бул иш-чараны экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы туризм департаменти, туризмди колдоо жана өнүктүрүү фонду, Кыргыз туристтик уюмдар ассоциациясы жана Германиянын эл аралык кызматташтык коомунун көмөгү менен биргелешип уюштурууда.